Фото сүрөтчүлүгөнөрү эч ким көрбөгөн кооздукту тапканга талпынат. Керек болсо анын суугуна тоңуп, ысыгына жылынгандар кездешет. Шарттын катаалдыгына карабай, ар бир кайталангыс учурду кармап калуу күндө эмес, айлап убакыт сарптагандар бар. Ош шаарынын тургуну Кубаныч Молдокулов да фото сүрөтчүлүктү хобби катары кызыгып жүрүп, баш оту менен киришип кеткен. Мурун илгери пленочный аппарат деген болчу. Ошо пленочный аппараттарга тартып, ванналарда проявлять этип, келип мектепке барып, классташтарын тартып, ошондуп акырындап үйрөнүп, кызыгып кеткен элем. Анан ошо мен эми элестеткенде где-то 7 жашыман баштасам, азыр мына 36-37 кирип атам, ушунча жылдан бери ушу фотодо жүрөм. Опыт дегендей, опыт ушу канча жыл болду, ошонун бар жоон ушул жашка чейин билип жүрөбүз. Чет элдик фото сүрөтчүлөрдө эмнеге кооз көрүнүштү чагылдырып бере албайбыз деген ой түрткү берет да татыктуу тажрыйба топтоп көрүүнү туура көрөт. 2010-жылы мен Москвага барып, Евгений Карташов деген бар, ошо барып азмаз переквалификация деп коет, ошо мурун пленочный аппаратка тартчумун деди. Анан ошо пленочный аппараттан кийин цифровойдорду билбей анчалык, цифровойду үйрөнүп, билбеген дагы көп нерсе, профессиональный фотографиядагы билбеген нерселерин үйрөнүп, анан кийин чет өлкөлөргө барып, ошол жерден аз-маз үйрөнүп, тияк-бияктарды карап, келип Ошко студия ачкам. Мыкты сүрөт тартуу үчүн мыкты каражат талап кылынаары бышык. Өз чөнтөгүнөн заманбап жаңы студия ачып, фото аппараттарды Кытайдан, Дубайдан алып келип, сүрөттүн сапатын жогорулатуу Кубаныч аганын башкы максаты болгон. Учурда мен сүрөтчүмүн дегендер четинен чыгат. Аларга каарманыбыздын кеңеши мыкты тажрыйба топтоп, билим талап кылынат. Ал үчүн идеяга бай болуу негизгилерден. Кызмат көрсөтүп жаткан аппараты да анын баласындай эле болуп калган. Бул 6D деп коет, Мардва 6D деп коет. Булар орточо аппараттар, мындан да кымбаттары бар. Да айтып кетерим, кымбатында канчалык кымбатталса да, опыты жок болсо да, ошол эле жөнөкөй эле соткага тарткандай болуп калат. Өсө ушул аппараттар булар ручной режимде иштейт баары, анан ошонун бар жокту үйрөнүш керек. Учурда элдин жакшылыгында анын жогорку моделдик стиль менен ырчыларга кызмат көрсөтөт. Сүрөттүн ар бирине маани берип, жогорку сапат менен жасоодо да чоң чеберчилик талап кылынат. Мисалы, бир сүрөт бир күндөй убакытты алып коюшу мүмкүн. 100 сүрөт тартылабы, 200 сүрөт тартылабы, 1000 сүрөт тартылабы, андан эң жакшыларын мындай стойкасы, позициясы, бети караганы, мындай көзү жумуп калганы, ошолор полный учитываться этилет, мындай каралып, ошондон тандалып жасалат. Көбүнчө, если мындай тойдорду айтсак, тойдордо көбүнчө баары эле обработка болот. Мындай фэшн фотография деп коет, мындай модельный фотография деп коет, журналдарга фотографияларды аны өзүбүзчө отбор кылып, мындай бирден аны обработка кылып чыгабыз. Тапкан каражаты үй бүлөсүнө жетерлик. Өзүнүн тажрыйбасы менен бир шакиртин даярдап жатат. Эң негизгиси аталган тармактын келечеги жанданса деген гана тилек. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илим Эмилбек уулу, Таң нуру программасы.